Assalamu alaikum достор. Бүгін Тимурлан Мирлан менен интервью. Кантип Инстаграмдан просмотрды көбөйтсө болот. Ассаламу алейкум. Ең бірінші мультип ассаламу алейкум деп баштаған бұл дұрыс емес та. Ошондуктан алгачкы 3 секунда деп, ошондуктан алгачкы 3 секунданы карап баш керек. Биздин кыргыздын көңүлүн бурдуруш өтө кыйын. Ошон үчүн кыргыздын көңүлүн бурдуруш үчүн бир ушак нерседен башташ керек болот. Же болбосо bir шок нерседен башташ керек болот, же болбосо бирөөнү жамандап башташ керек болот, же болбосо өзүңдүн минустарыңды айтып башташың керек болот. Же ушактап башташың керек болот. Ошо менен баштап туруп, анан кийин башка тема койдо турган болсоң, любой видеоңду эмне алып берет, просмотр алып берет. Же болбосо андай бул эми черный пиар деп коет, черный пиар эмес, жөнөкөй эле мындай эле просмотр алам дей турган болсо, анда жанагындай обложка деп коет. Мен журналистика кафедрасын бүтүргөм, адамдардын көңүлүн бурдурганды үйрөткөндө биз университетте 4 жыл биз деле андай эч кандай жүгөрү кайтарган эмеспиз да. Ал университетте эмне дечи эле, мындай дечи да. Эмне айтканда журналистикалык обложка деп койчу эле да. Мисалы видео, жөнөкөй эле видеого бир текст коюп койсоң аппак. Ал текстте адамдын көңүлүн бурдура турган текст болуш керек. Жөнөкөй текст болбош керек. Мисал ала турган болсок, азыр мен бир окуучумдун видеосу 1000 просмотр алып жиберди да. Уже эле мисалы 10 мүнөттүн ичинде эмне үчүн 1000 просмотр алып жиберди? Жана акциядан 25 000 сом акциядан ушинтип эле иштегилечи деген сөздү адам көргөндө 25 000 сом ушинтип эле иштегилечи, кантип атат деп эмне интерес кармап тура берет адам. И адамдарга анын темасына ылайыктуу, анын дагы жүрөгүн козгоп жүргөн темалардан сүйлөсөк, биз баардык видеолорду учура алабыз. И адамдар сүйүп жүргөн, адамдар көздөп жүргөн темаларды козгош керек. Бул бир. Экинчиси, эгер видеону жөнөкөй учурам десең, салмандай болуп, элге каршы сүйлөшүң керек болот экенчи. Мисалга турган болсок, мисалы өткөндө бул такси менен отуруп калып, таксиде кет айтып баратпы, таксиде кетип баратып эмне дейт? Бир Саймурат Албатовдун тренингин угуп баратсам, таксист алдагы эмне дагестанецпи жок, тажик десе, ошо акцент ушундай экен десе, анан ал жерде миллиондогон акчаларды алып келген сөз сүйлөп атат, бирок ал акцентине көңүл буруп атат деген сөздү айтса, элдин баары каршы чыкты да. Кээ бир учурда агымга каршы, мисалга турган болсо, элдин ойлогонуна каршы сүйлөгөндө да видеолор жакшы учат. Мен түшүнгөн жерим мындай болду, блог алып барууда. Мен өзү подписчиктерим аз эле, 10 000 ушундай подписчигим бар. Бирок просмотрлар 40 000, 20 000 болуп атат да. Анан жаңы ошол блог баштагандардын катасы, мен деле ошолорго кирем, бирок көпчүлүгү хейттен коркушат экен. Мен ошо бир артыкчылыгым хейттен коркподум да. Наоборот, канчалык сиздерде хейт көп боло турган болсо, жаман сөздөрдү көп жаза турган болсо, жана бул сизге эч кандай таасир бербесе, сиз мындай ичиңизде жаман болуп, бул ушинтип жазды деп жүрөгүңүз ооруп, ошону ойлоно берсеңиз, анда көп просмотр чогулта албайсыз. Көп просмотрда көп эл көрөт, көп элде көп ой болот. Ар ким өзүнүн оюн жазат. Бирөөсү урушат, бирөөсү тилдейт. Главный хейт канчалык көп болсо, ошончолук көп просмотр алат экен. Ооба. Сени колдогондор да көп болуш керек экен, хейт жазган да көп болуш керек экен. Эгер только эле хейт жаза берсе, анда дагы болбойт. Эгер только эле жакшы сөз жаза берсе, значит анда дагы болбойт да. 60%, 70% жакшы сөз жазса, 30% хейт жазса, ошондо просмотр көп болот экен да. Анан ошол хейтерлер өзү керек экен. Кимдин, мисалы үчүн мен жаман көргөн адамдар болсо, уялбай комментарийге баардык сезимдериңиздерди билдирип алсаңыздар болот. Эч тартынбаңыздар. Ал сөздөргө мен мындай өзүм жаман сезбейм деле, мен жүрө берем. Наоборот, просмотр көбөйө берет экен. Ошондуктан хейтерлер, мен сиздерди жакшы көрөм. Жакшыраак, красивыйраак мындай сүйлөп турушуңуздар керек да, комментарий жазып турушуңуздар керек. Анан комментарийде ар бир адамдын ою ал адамга акча алып келип берет да. Мисалы турган болсок, бул Инстаграм моундай нерсе да, комментарийде адамдар көп коммент жазса, жана ошол эле кезде поделиться деп атпайбы? Ошо поделиться дегенди көбүрөөк кылдырыңыздар. Ошо поделицаны көбүрөөк кылдыра турган болсоңуздар, ошондо дагы видео көбүрөөк уча турмактуу тууганда. И ошол эле кезде мындай видеону анча кооздоштун кереги жок. Монтаждаштын эле кереги жок экен. Биз мисалда салман экөөбүз видеолорго көп акча бербеш керек экен. Акчаларды берип, монтаждаган видеолорубуз болсо результат алып келбейт. Жөнөкөй эле сүйлөп кое турган болсок, мисалы алып келип бере берет да. И блогдо көп вакыт просмотр алам десе, сабырдуу болушуң керек. Бириңди албайт, сабыр. И ошол нерсе сени эмнеге үйрөтүп коет? Адамдардын көңүлүн кантип бурдуганга үйрөтүп коет бара-бара.
жанагы бир инстаграмда блогер бар, койдун жамбашын чабыпчы. Ошол деле катуу просмотр алып кетти да. Бирок ал монтаждалган эмес. Ушундай болуш керек. Необычный ушундай нерсе болуш керек да. Мейли, пока.